Сабырдың мааниси эмне? Сабыр деген 3 нерсе менен болот. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир аялды баласынын мүрзөсүнүн жанында катуу ыйлап атканын көргөндө, акчаң жок болуп калды, кедейлик болуп калды, банкрот болуп калдың. Сабыры жок адам боло турган болсо, кыйынчылыкта, азапта жашап өтөт. Иштери жакшы жүрүп атып, банкрот болуп калган болсо, карызга кирип кетти. Мунун кандай жакшылыгы бар деп айтышы мүмкүн да. Үйүңө кирсең, чарчап келдиң, бала чакаң ызылдап атат, кутуруп атат, айтканың кылбай жатат, жеңилип калдың. Байракты алдырып койгондой ушундай кылып көргөзөт да. Адамдарга да жакпайсың, өзүңдөн жейсиң, башкаларды да тажатасың да. Аллахумма ажирни фи мусибати ва хлифни хайран минха деп дуа кылса, сөзсүз түрдө ага андан жакшысын алмаштырып берет дейт. Буну тажрыйба кылып көрүңүздөр. Сөзсүз көрөсүңөр. Көпчүлүгү ошо кырс келген ошентет. Машинаны мондай эле айдап кетсе, мындай болмок дейт да. Тиги уруудан бул мындай, анын ат этеги начар өзү деген ошондой бирөөнүн ат этегине сөз тийгизүү. Бул бору бичи оруп ыйлап атса ал эзилип, ал шариатта тыйыл салынбайт. Алхамдулиллахи раббил аламин, ассалату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Иншалла таухид китебине сабагын улантабыз. Бүгүнкү бөлүм минал иману биллахи ас-сабру аля aqdarилlah. Бул бөлүмдө айтат, Аллах Таалага иман келтирүүдөн, эмне? Аллахтын тагдырына сабыр кылуу дейт. Аллахтын пендеге жазган тагдырына сабыр кылуу. Бул бөлүмдө алып келгенине себеп, анткени сабырдуулук бул эң чоң ибадаттардан, эң улуг ибадаттардан. Жана бул сабырдуулук адам баласыны капырлыктан сактайт көбү учурларда. Жана чоң күнөөлөрдөн сактайт. Эгерде адамда сабыр жок боло турган болсо, сабыр кыла албай турган болсо, андан эмне? Имандан чыгып кетүү коркунучу бар, же болбосо чоң күнөөлөргө түшүп калуу коркунучу бар. Сабыр деген, сабырдын мааниси эмне? Сабыр деген 3 нерсе менен болот. Биринчиси, тилиңди ошо жаман сөздөрдөн тыюу. Мисалы үчүн сага бир кырсык келген болсо, сөгүнүп, арызданып, жаман сөздөрдү айтуудан тыйылуу. Экинчиси, жүрөгүңдөн ошо тагдырга наразы болбоо. Үчүнчүсү, денең менен жаман иштерге барбоо. Мисалы үчүн жакын бирөөсү өлүп кеткен болсо, кийимдерин жыртып, тытып, ушундай иштерди кылып, жаман сөздөрдү айтып, наразы боло турган сөздөрдү айтып, жүрөгүнөн наразы болуу. Бул сабырдуулук эмес. Сабырдуулук ошондой башыңа кыйынчылык түшкөн учурда телиңди да тыйып, жүрөгүңдөн да наразы болбостон, жана ошондой эле дене менен дагы жаман иштерге барбагандык ушул сабыр болот. Эми ушул сабырдуулук деген бул биринчи кагылышта, мындайча айтканда, кыйынчылык түшкөн учурда дароо сабыр кылуу. Мисалы үчүн кээ биркилер бар да, башына кыйынчылык келди, түйшүк келди, ошол келгенде баарын кылды, арызданды, наразы болду, жаман иштерге барды, анан айласы кеткенден кийин эмне кылабыз эми, сабыр кылабыз да дейт да. Бул сабыр эмес. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир аялды баласынын мүрзөсүнүн жанында катуу ыйлап атканын көргөндө, сабыр кыл деп айтканда, ал пайгамбар экенин билбейт. Ал айтат, сен мен көргөндү көргөн жоксуң дейт да. Мен көргөндү көрсөң сен деле ушундай болмоксуң дегенде, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учукпай басып кетет. Артынан ана айтышат, бул пайгамбарыбыз болчу дегенде, ал чуркап келип пайгамбарыбыздан кечирим сурап ошенткенде пайгамбарыбыз айтат, инна сабра фи садматил ула. Чынында сабыр бул биринчи кагылышта дейт. Мындайча айтканда, кыйынчылык келер учурда сабыр кылганың, мына ошол чыныгы сабыр дейт. Анан айлан кетип калгандан кийин айла жок, эми сабыр кылабыз деген бул сабыр болуп эсептелинбейт. Сабырсыздык кандай капырлыкка алып барат? Мисалы үчүн, биринчи бул жерде тагдырга болгон сабыр кылууну айтып атат. Bir kırsık gelse, bir jakırçılıkta kıynalıp kaldı, же bir dagı balası kaytış bolup kaldı. Ушундай болсо, адамдар жаман сөздөрдү сүйлөп атып, капырлык болгон сөздөрдү да сүйлөп алат. Мисалы үчүн, кээ биркилер айтат, мен эмне күнөөм үчүн ушундай жазалап атасың? О Кудайым, өзүң бар болсоң, чын эле бар болсоң андай кылбайт элең, андай мындай деген сыяктуу ар кандай сөздөрдү айтып алат сабырсыз адамдарчы. Демек, жана ошондой эле Аллах Таала наразы кыла турган жаман чоң күнөөлөргө, бирөөлөрдү сөгүшү мүмкүн ар кандай иштерге түшүп калат сабырсыздык. Ошон үчүн сабырдуулук бул адамды капырлыктан сактайт, жана ошондой эле чоң күнөөлөрдөн сактайт. Ошон үчүн бул иманда болуп эсептелинет. Эми ушул сабыр кылуу негизинен бул жерде бир бөлүгүн эскерди. Сабыр кылуу деген 3 нерсеге сабыр кылуу болот. Сабыр кылуу 3 нерсеге. Биринчиси бул Аллах Тааланын буйруктарын аткарууда, ибадатта сабыр кылуу. Бул эң чоңу, эң улугу бул ушул ибадатка сабыр кылуу. Аллах Таала кандай гана буйрук кылган болсо, ошону аткарууда нафска оорчулук болгон болсо, ошого чыдап сабыр кылып ибадат кылуу. Мисалы үчүн эртең менен
Кыштын күнүндө суукта туруп, тарат алып, намаз окуп, мешитке барганың нафска оор. Бирок эмне ошонун кыйынчылыгы, ошондо келген кыйынчылыкка сабыр кылуу. Ибадаттарды, намаздарды өз убактысында окуу, кээде эмне дүнүйөлүк азгырыктар, ар кандай азгырыктар болушу мүмкүн. Ошолордун баарына сабыр кылуу. Бул эң улуг ибадат, эң чоң сабырдын эң чоң түрү бул ошо ибадатты аткарууда сабыр кылуу. Бул эң чоң ибадаттардан, эң сабырдын эң чоңунан, эң жакшысы. Экинчиси болсо, адам баласы өзүнүн нафсысына арам кылган нерселерде тыйылууда сабыр кылуу. Аллах Таала арам кылган күнөө иштерден өзүңдүн нафсыңды тыюуда сабыр кылуу. Буга дагы чоң сабыр керек. Мисалы үчүн адамды нафсысы азгырат, шайтан азгырат, чөйрөсүндөгү адамдар азгырат, арам иштерди кылууга, мисалы үчүн зынага тартышы мүмкүн, жат аялдарды кароого тартышы мүмкүн, же болбосо музыка уккусу келиши мүмкүн, же дагы бир арам нерсени жеп көргүсү, ичип көргүсү келиши мүмкүн. Ар кандай азгырыктар, кандай гана азгырыктар болбосун, кандай гана күнөө иштер болбосун, ошол нерселерде нафсыңды тыюуда сабыр кылуу. Үчүнчүсү, бул экинчи деңгээли, бул дагы эң жогорку деңгээл. Эң жогорку деңгээли ибадатта сабыр кылуу, экинчиси күнөөлөргө сабыр кылуу, үчүнчүсү бул үчүнчү деңгээли Аллах Таала жазган тагдырга сабыр кылуу. Кандайча десе, оору келсе, балаң ооруса, аялың ооруса, жакының каза болсо, бир кырсыкка учурасаң, акчаң жок болуп калды, кедейлик болуп калды, банкрот болуп калдың, кыскасы кандай гана башыңа түйшүк келбесин, сыноо келбесин, ошого сабыр кылуу. Мунун баардыгы тагдырга жазылган нерсе. Аллах Таала жазган нерсе гана болот деп, ошол нерсеге сабыр кылуу. Кимде ким ошол сабырга өзүнүн нафсысын көндүрө турган болсо, имандуу адамдар бул нерседен рахат алат. Имансыз адам болсо, сабыры жок адам боло турган болсо, кыйынчылыкта, азапта жашап өтөт. Кандай гана башына бир кыйынчылык түшпөсүн, бир бая келбесин, өзүнү жемелеп, эмне себептен ушундай болду, эмне күнөөм үчүн мындай болду, эмне үчүн менин ишим мындай болбойт деп, өзүнү жемелеп жүрүп өтөт. Сабыры жок адам. Бул кафир адамдар, же болбосо сабыры аз адамдар. Ал эми имандуу адам, мусулман адам болгон болсо, кандай гана кыйынчылык келбесин, ал Аллах Таала тагдырыма жазган нерсе болуп атат деп, биринчиден ошол нерсеге сабыр кылат. Экинчиден, иманы жогору болгон болсо, ошол нерсеге ыраазы болот. Аллах Таала не? Анткени Аллах Таала бизге өзүбүздүн ата энебизден дагы ырайымдуураак, мээримдүү. Аллах Таала бизге эч качан жаман нерсени, биз үчүн жаман нерсе болгонду тагдыр кылбайт. Бизге ошол Аллахтын жазган тагдырында сөзсүз түрдө ардында бир жакшылык бар. Анткени Аллах Таала ырайымдуу, мээримдүү зат. Бизге жамандык каалабайт. Балким бизге эмне? Ошол нерсе менен өзүнү эстетип, өзүнө кайты тоба кылдырууну каалап аткандыр. Эгерде Аллах Таала ошол нерсени, мисалы үчүн бир адам банкрот болуп калган болсо, иштери жакшы жүрүп атып, банкрот болуп калган болсо, карызга кирип кетти. Мунун кандай жакшылыгы бар деп айтышы мүмкүн да. Аллах Таала билүүчү зат, райымдуу зат, мээримдүү зат. Аллах Таала балким ошону билгендир. Эгерде мунун ушул абалда жумуштары жакшы кете берсе, байып кете берсе, бул чектен чыгып, күнөөкөр болуп, бузугу болуп, капырлык деңгээлге жетип барышы мүмкүн да. Адам не көп, Аллах Таала ошол пендесини ошол жамандыкты алдын ала билип туруп, кой муну кайтарайын деп жакшылык жазып койгон болушу мүмкүн. Аны биз билбейбиз. Демек Аллах Таала райымдуу, мээримдүү болгондон кийин бизге жакшылык гана каалайт. Аллах жазган тагдырга ыраазы болуш керек. Андан кийин сабыр кылуунун өкүмү бул важип. Сабыр кылуунун өкүмү кандайдыр бир тагдырыбызга мусибат башыбызга түйшүк келсе, мусибат келсин, кырсык келсин, ошол нерсеге жана 3 нерсени карманып сабыр кылуу бул важип, милдеттүү түрдө. Бул адамдардын арасында ижма болгон маселе, талайсыз маселе важип. Кандайча десең, ошо тилиңди тыйып, жүрөгүңдөн наразылык билдирбестен Аллах Тааланын тагдырына, жана денең менен жаман иштерди кылбастан, жаман жолдорго барбастан сабыр кылуу бул милдеттүү түрдө важип болот. Мындайча айтканда, сабыр кылбай койсоң күнөөкөр болосуң. Түшүнүктүбү? Бирок ошо жазылган тагдыр бир кырсык келген болсо, бир кыйынчылык келген болсо, ошол нерсени адам баласы өзүнөн кетүүсүнү кааласа, Аллах Тааладан дуа кылып, эртерээк кетирүүсүнү кааласа, дуа кылса, бул сабырга каршы келеби келбейби дегенде, каршы келбейт бул. Мисалы үчүн бир оору келип калды, кырсык келип калды, туура Аллах Таала тагдырыма жазды бул нерсеге, буга сабыр кылабыз дедиң. Бирок ушул нерсе Аллах Таала, ey Аллахым, ушул нерседен батыраак куткар, ушул нерседен өзүң жардам бер чыгууга деп Аллах Таалага жалбарып дуа кылсаң, бул сабырдуулук, сабырсыздык болуп эсептелинбейт.
Анткени эмне пайгамбарлар дагы башына келген кыйынчылыктардан чыгуусуну сурап дуа кылган. Демек кыйынчылыкты кетирүүсүнү сурап дуа кыла турган болсок, бул сабырсыздык болуп эсептелинбейт. Эми ошол нерсеге ыраазы болуу, тагдырга жазган нерсеге ыраазы болуп, ошол менен рахат алуу, бул не имандын эң жогорку деңгээлдеринен, бирок бул мустахаб деңгээл, мындайча айтканда важип эмес. Сага келген бир кыйынчылык болсо, жанагындай жүрөгүңдөн наразылык билгизип, жаман сөздөрдү айтпай сабыр кыласың. Бирок ошо менен рахат алып, альхамдулилля мен ушуга ыраазымын деп, ыраазы болуп, ошо менен кандайча рахат алып, тынчтанып калуу, бул сүннөт деңгээли да, ал иманы жогору адамдар. Бардык адам эле болбойт. Мындайча айтканда жүрөгүнөн ызаланбай койбойт да көпчүлүк адамдар. Ошонун баягы түйшүгүнү тартат. Түйшүгүн тартса дагы, бирок негизгиси сабыр, жанагы 3 нерсени кылбаш керек. Эми сабырдуулук жөнүндө көптөгөн аят хадистер келген. Жана калса имам Ахмад рахимахулла айтат, Аллах Таала Куранда 99 жерде сабырдуулукка буйруган дейт да. Сабырдуулукка өгүттөгөн аяттар. Ибн Кайым рахимахулла айтат, Аллах Таала 22 түрлүү жол менен сабырдуулукка буйруган дейт. Мисалы үчүн кээ бирөөсүндө, кээ бир аяттарда сабыр кылгандардын соопторун айткан болсо, кээ бир түрүндө сабырдуулар менен Аллах Таала бирге деп айткан болсо, кээ бир эмелеринде сабырдууларга болгон сыйлыктарын айткан болсо, демек 22 жол менен ушу сабырдуулукка үгүттөгөн. Демек бул эң чоң ибадаттардан. Эми адам баласына сабыр кылууга, ошо тагдырга жана ибадатта сабыр кылууга жардам бере турган нерселерден эң биринчиден ошо сабырдууларга Аллах Таала вада кылган соопторун эскерүү. Аллах Таала Куранда айтат: "Иннама юваффас-сабируна ажрахум бигайри хисаб." Чындыгында Аллах Таала эмне? Сабырдуулардын соопторун эсепсиз берет дейт. Сабырдуулардын соопторун эсепсиз берет. Ошол сабырдуулук жөнүндө келген көптөгөн аяттарды окуп, ошонун фазилеттери жөнүндө эскере турган болсок, кыйынчылыктарда сабыр кылууга жардам берет. Экинчи нерсе, Аллах Таала жөнүндө жакшы ойлоо. Мисалы үчүн кандайдыр бир тагдырыңа кырсык келип, бирдеке кыйынчылык келе турган болсо, биз билишибиз керек, Аллах Таала эң райымдуу, мээримдүү зат. Аллах Таала пендесине жакшылык гана каалайт. Демек, ушул тагдырдын артында, мага ушул нерсенин артында жакшылык бар экен. Ошого ошол нерсени биле турган болсо адам баласы, ал сабыр кылууга жардам бере турган нерседен. Андан кийин үчүнчү нерсе, адам баласы өзү менен, нафсы менен күрөшүү. Сабырдуулук дагы дароо эле сабырдуу болом десең болуп кала албайсың. Мисалы үчүн бир жолу сабыр кыла албай калдың. Кийинкисинде ошондой учурларда сабыр кылганга аракет кыл өзүңдү. Кайра аракет, мындайча айтканда, көнүгүү менен, нафсың менен күрөшүү менен оңолот. Бардык кулк мүнөз, бардык адеп ахлак жакшы сыпаттар, болду мен ушундай болом деп эле өзүң настройка кылып койсоң болуп калбайсың. Не сөзсүз түрдө нафсың менен күрөшүп, аракеттин үстүндө болсоң болот. Аллах Таала Куранда айтат: "Я айюхаллазина аману сбиру ва сабиру." О иман келтиргендер, сабыр кылгыла жана сабырдууга аракет кылгыла дейт. Сабырдуу болууга аракет кылгыла дейт. Сабырдуулуктун көп пайдалары бар. Ошон үчүн Умар радыйаллаху анху айтат: "Важадна хайра айшина бис-сабр." Биз жашообуздун эң жакшысыны дейт, эң жакшысыны сабырдуулуктан көрдүк дейт да. Жашообуздун эң жакшы абалы бул сабырдуулукта болдук дейт, көрдүк дейт. Демек, адам баласы өзү тажрыйбасында деле көрсөң болот. Жөн эле үй бүлөңдөн эле көрсөң болот да. Мисалы үчүн үйүңө кирсең, чарчап келдиң, бала чакаң ызылдап атат, кутуруп атат, айтканын кылбай жатат. Эми анча-мынча сабыр кылып койсоң өтүп кетет да. Бирок эмне, ачууңу алдырып кыйкырсаң, бала чакаң көңүлүң ооруттуң, аларды тарыттың, артынан өзүң жүрөгүң ооруйт. Жана ошондой эле мисалы үчүн үй бүлөң аялың менен болсо, бир сөз айтып койду, сага жакпаган. Эгерде дароо ага жооп берип, сабыр кыла албай жооп берсең, ал бир сөз айтат, анын артынан дагы сен ачууланасың, канча чоң балеге туш болосуң да. Андан көрө ошол бир эмеге сабыр кылып койсоң, ичине сабыр кылып өзүңдү карманып койгон болсоң, канчалык жакшылык болот. Өтүп кетет, ал эчтеке болбогондой эле бир аздан кийин унутулуп кетет да. Бирок шайтан ошол учурда күчөйтөт да. Ошол нерседе
Sen жооп бербей калсаң болду, жеңилип калдың. Байракты алдырып койгондой ушундай кылып көргөзөт да. Андай эмес, бир аз сабыр кылып койсоң өзү өтөт. Көп нерсе ошо сабырдуулукта көп нерсе. Мисалы үчүн досторуң менен болгон мамиледе, жумушта болсун, башка жакта болсун, адамдар менен, жалпы адамдар менен болгон мамиледе деле. Ар ким кээде бир туура эмес карап коет, туура эмес сүйлөп коет, туура эмес мамиле кылып коет. Дароо эле ага жооп бербестен, дароо эле ордуна коюп койбостон, анча-мынча кайдыгер карап, сабыр кылып койсоң, ошол жеңил өтөт да. Адамдарга да сүйкүмдүү болосуң. Ар бир нерсеге ответ берип эле, ар бир нерседе эле ордуна кое берсең, анда адамдарга да жакпайсың, өзүң да жейсиң, башкаларды да тажатасың да. Ошон үчүн сабырдуулук бул эң чоң ибадаттардан. Аллах Таала баарыбызды ошо кыйынчылыктарга сабыр кылуучулардан кылган болсун. Эми бул андан кийин ошо дагы бир маселе. Бир мусибат түшкөндө, башыңа бир кыйынчылык түшкөндө не деп айтыш керек дегенде, Аллах Таала Кур'анда айтат: "Аллазина иза асабатхум мусибатун қалу инна лиллахи ва инна илайхи раджиун." Демек, кандайдыр бир мусибат келсе, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун деген аятты айтыш керек. Кейбирлер ла хаула ва ла куввата илля билля деген сөз айтат. Бул туура эмес. Сүннөт боюнча эмне? Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун деген сөз айтыш керек. Жана ошондой эле хадисте келген Умму Салама радhiyallahu анха риваят кылат. Кимге бир кандайдыр бир мусибат келе турган болсо, бир кырсык келе турган болсо, кыйынчылык келе турган болсо, ушундай деп айта турган болсо, Аллахумма ажирни фи мусибати ва хлифни хайран минха. О Аллахым, менин ушул мусибатымда мага сооп бергин, жана мага ушунун артынан жакшылык кылып бергин деп, мындан да жакшырагын бергин деп дуа кылса, Аллахумма ажирни фи мусибати ва хлифни хайран минха деп дуа кылса, сөз түрдө ага андан жакшысын алмаштырып берет дейт. Муну тажрыйба кылып көрүңүздөр, сөзсүз көрөсүңөр. Бул качан бир кырсык болду. Мисалы үчүн жолдо баратасың, машинаңды уруп алдың бирөөнө. Дароо да ушу дуаны окусаң. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Аллахумма ажирни фи мусибати ва хлифни хайран минха. Айтып койсоң, сөзсүз жеңилдик болот, андан жакшыраагы келет да. А көпчүлүгүбүз ал жерде аны унутуп калабыз да. Көзүңө карабай дебайсың, мындай сразу урушканга ким виноват, ошону издеп баштайбыз. А ушул хадисти Умму Салама радhiyallahu анха айтат. Ушул хадисти укканымда дейт, Абу Салама күйөөсү өлгөндө, ушул хадисти укканда айттым, ал күйөөсүн жакшы көрчү. Ким ушуну окуса андан да жакшысын алмаштырып берет дегенде, мен күйөөмдөн жакшы ким болмок эле дегендей ойлодум дейт да. Мындай анткени күйөөсүн өтө жакшы көрчү. Анан ушул дуаны окугам дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келди дейт. Пайгамбарыбызга тийди. Көрдүңүздөрбү? Демек, биз эгерде кандайдыр бир мусибат башыбызга түшүп келе турган болсо, бул чоң болсун, кичинекей болсун, кандай бир жерге бардың, ойлогоңдой ишиң болбой калды, мусибат алды эле. Аллахумма ажирни фи мусибати ва хлифли хайран минха деп айтып койсоң, иншалла Аллах Таала жакшы кылып берет да. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун деген аятты окуш керек. Андан кийин бул бөлүмдө келген аяттардан биринчи аят айтып жатат: "Ва ман ю'мин биллахи яхди қалбаху." Qala Alqama huwa ar-rajulu tusibuhu al-musiba faya'lamu annaha min 'indillah fayarda wa yusallim. Аллах Таала Кур'анда айтты: Кимде ким Аллахка иман келтирген болсо, анын жүрөгүнү хидаятка баштайт, туура жолго баштайт деди да. Бул аяттын тафсиринде Алкама деген табиин ушундай деп тафсирлеп атат. Бул кайсы адам жөнүндө дейт? Ал ушундай киши жөнүндө, ага бир мусибат келет дейт, бир кырсык келет, бале келет, ал дейт, ошону Аллах Тааладан деп билет дейт. Аллах Тааланын жазган тагдыры деп билет дагы, ошол нерсеге разы болуп, ошол нерсеге моюн сунат дейт. Ким ушундай кылса дейт, ошондой адамды Аллах Таала хидаятка туура жолго баштайт. Сага кырсык келди, кырсык келер замат бул тагдырыма жазылган нерсе, Аллах Таала жазган нерсе болду деп туруп, иман келтирсең, Аллахтын тагдырына тапшырсаң, разы болсоң, Аллах Таала жүрөгүңдү хидаятка баштайт деп атат. Бул оор нерсе, бирок көнүгүү менен болот. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда хадисте: "Иза асабака шай'ун фала тaqul law anni fa'altu lakana kaza kaza. Walakin qul qaddarallahu ma sha'a fa'al." Эгерде сага бир мусибат, бир кырсык келген болсо, ушинтип отурба дейт. Эгерде мен ушундай кылсам мындай болмок депчи. Көпчүлүгү ошо кырсык келгенде ошентет. Машинаны мондай эле айдап кетсем мындай болмок дейт да. Же тормуз берип койсом, же мындай кылып койсом болмок эмес дейт. Же сен алаксытпасаң, же телефон болбосо деген ушундай. Туура өзү себепкер болобуз. Көпчүлүк учурда себепкер болобуз. Бирок уже болдубу, кырсык болдубу, демек ал тагдырыңа жазылган.
Кандай себеп болгон болсо да тагдырыңа жазылган. Эгерде ушинтсем болбойт эле, эгерде мынтсам болбойт эле дебестен эмне? Каддараллаху ма ша фаал. Аллах Таала жазган нерсе тагдырыма болду деп туруп, инна лиллахи ва инна илейхи раджиун айтыш керек. Аллахумма ажирни фи мусибати ва хлифни хайран минха деп. Ошондой кимде ким ошондой кыла турган болсо, Аллах Таала анын жүрөгүн дагы хидаятка баштайт деди. А көп адамдар антпейт дагы эмне? Ошо себеп менен алек болот. Мындай кылса, эгерде мындай болсо, тиги мынтип койбодубу, бул мынтип койбодубу деп күнөөкөр адамды башка тараптан издеп баштайт да. Ошо менен алек болот. Бул жерде тагдырга айтып атабыз, ошо кырсык, мусибат, балелерге дагы өзүбүз себеп болобуз. Тагдырга жазылды, болду деп эле күнөөнү издебей коюш керекпи дегенде жок, андай эмес. Биринчиден болгон иш болсо болду, ал тагдырыма жазылды деп тапшырыш керек. Экинчиден эмне? Эгерде бир күнөөң себептүү болгон болсо, анда сабак алыш керек. Экинчи жолу ошону кайталабай тургандай болот. Мисалы үчүн, машинада телефон айдап барат, телефон карап кетип атып, сүзүп алдың. Демек, бул жерде сүзгөнүң ал кырсык тагдырыңа жазылган, болду ал. Бирок, өзүң себепкер болуп атасың, телефонго алаксыдың. Демек, экинчи жолу ошол кырсыктан сабак алышың керек. Машина айдаганда телефон карабаш керек экен деп сабак алыш керек. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: "Ла юлдагул муъмину фи жухрин маратайн." Момун адам бир чукурдан эки жолу чагылбайт дейт да. Бир чукурдан эки жолу чагылбайт. Демек, биз катабыз боло турган болсо, андан сабак алабыз. Кийинки хадисте далилде айтат: "Ва фи сахih Muslim ан Аби Хурайра радhiyallohu anhu анна Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sahih Muslim'de Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. İsnetani fin nasi huma bihim kufur, at-ta'nu fin nasabi ve niyahatu alel meyyit. Eki sıfat bu adamlardagi kapırlıktın sıfatlarından deydi. Eki sıfat. Birincisi ne? At-ta'nu fin nasab. Birönün ata-tegine söz teygizүү. Başkalarının ata-tegine söz teygizүү. Tigi urudan bul mындай, ata-tegi начар өзү деген ошондой бирөөнүн ата-тегине söz teygizүү. Бул нерсе Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Бул ушу капырлыктын сыпаттарынан үммөт таштабай турган сыпаттардан, жаман адаттардан. Бул бардык урууларда, бардык улуттарда бар. Бирдеке болсо эле, бир адам кичинен начардаак чыгып калса, бир бала бир начар иштер кылып калса, дароо ата-тегин издеп баштайт. Мунун атасы, чоң атасы ушундай эле, бул мындай эле деп туруп, ошо эптеп бир ата-тегине байланыштырганга аракет кылат да. Же болбосо уруусуна байлайт. Ушул уруудагылар негизи ушундай депчи. Бул жаман капырлык адаттардан. Экинчиси ан-нияхату алал мейит. Бул жерде далил болгон жерде ушуну айтып атат. Өлүккө кошо өлгөн жерде кошок айтып ыйлагандык дейт. Кошок айтып. Бул дагы жахилияттын ошо капырлыктын сыпаттарынан. Бул дагы бул үммөт таштабай турган жаман сыпаттардан. Бул бардык жерде кээ биргилер атайын жалдап алат, ошо кошок айтуучу аялдарды жалдап келип айтырышат да. Алар болсо бүт тагдырга наразы боло турган сөздөрдү айтат. Баатыр элең эми жашай турган, эми убактың келди эле, эми көрө турган элең, сен эмне күнөөң үчүн кеттиң, андай болдуң, мындай болдуң деп ушул сыяктуу ар кандай сөздөрдү айтышып, кошок айтышат. Бул Аллах Таалага наразы боло турган, тагдырына наразылыкты билдире турган сөздөрдү айтышат. Эми бул далил болгон жери бул жерде ошол нерселер жаман иштерди кылбастан, нияха кылбастан сабыр кылыш керек деген мааниде айтып атат. Ошо кошок айтып ыйлабастан сабыр кылыш керек деген. Эми бул жерде маселе өлгөн жерде ыйлаган такыр болбойбу десе, эгерде чындап райымдуулук, мээримдүүлүктүн негизинде ыйлап атса, атасы өтүп кетти, апасы өтүп кетти, бир тууганы, баласы өтүп кетти, жакындары өтүп кеткен болсо, аны жакшы көргөн үчүн, андан ажырап калган үчүн бору бичи оруп ыйлап атса, ал эзилип, ал шариятта тыйыл салынбайт. Бирок тилиң менен Аллах Таала наразы боло турган, тагдыр наразы боло турган сөздөрдү айтпа. Жаман иштерди кылба, жөн гана чындап адам жанагы адамдык сыпаты менен ыйласа, ал шариятта тыюу салынбайт. ولهم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. Bukhari Muslim'de Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh rivayet kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kimdeki bizden emes deydi. Kimdir? Oşol denelerini urgulap, jana ошондой эле жакаларыны жырткылап, жана жахилияттын сөздөрү менен чакырып, караңгылык доорунун сөздөрү менен айтып, ошо менен чакырып кылган болсо, алар бизден эмес деди. Бул жерде эмне? Дарабал худуд ва шаккал жуюб.
Ошо өлгөн учурларда кээ бар да, мусибат келсе, кырсык келсе, кийимдерин жакасына айтат. Кийимдерин жыртып салып, жаман иштерди кылып ушундай кылат го. Бар го баягы жендилик кылышып, кийимин жыртып, ардеке кылып отуруп, жерге жатып алып, ошол сыяктуу нерселерди айтып атат. Ушуга окшогондорду кылгандар алар бизден эмес дейт. Бизден эмес дегенде бул капыр деген маани эмес. Пайгамбарыбыздын жолун жолдогондор эмес деп атат да. Пайгамбарыбыздын сүннөтүн жолдогондор эмес деп атат. Демек бул дагы шариятта кайтарылган күнөөлөрдөн. Аллах Тааланын тагдырына нааразы боло турган иштерден. Андан кийинки далил وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه رواية قلواتات Peygamber صلى الله عليه وسلم aytты إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. Allah Taala эгерде кайсы бир пендесине жакшылык каалаган болсо дейт, анда ага анын күнөөлөрүнүн жазасыны бул дүйнөдө берет дейт. Эгерде кайсы бир пендесинин жаман көрө турган болсо, анда анын күнөөлөрүнүн жазасыны кыяматка калтырат дейт. Демек пендесиге бул дүйнөдө кыйынчылык бере турган болсо, бул эмне? Бизге сүйүнчү болгон хадистерден. Мусулман адам үчүн сүйүнчү болгон хадистерден. Кандайдыр бир башыңа кырсык келе турган болсо, башыңа бале келе турган болсо, сыноо келе турган болсо, не Аллах Таала мени жакшы көрөт экен. Аллах Таала мага ырайымдуулугунан, мээримдүүлүгүнөн мени өзүнө кайтуусун каалап атат экен. Аллах Таала мени куратууну каалап жатат. Аллах Таала мени өзүнө тооба кылдыргысы келет. Мени жакшы көрөт экен, мени эстеп атат экен деп сүйүнүш керек мусулман адам ошол нерсеге. Бул дүйнөдө жаза берип аткан болсо күнөөң үчүн. Себеби көп сабактарда айткандай эле, көпчүлүк баленин жазанын бардыгы күнөө себептүү келет. Кандай бир кырсык келип калды, кандай бир бале келип калды, анда эмне? Аллах Таала ошо өзүн эстетиш үчүн, көбүрөөк Аллах Таалага жалбарыш үчүн, Аллах Таалага тооба кылыш үчүн бизди ошентип тарбиялап атат. Адам баласы, акылдуу адам, мусулман адам ошондой учурларда пайдаланып, Аллах Таалаганы эстеп калыш керек да. Аллах Таала ушунчалык ырайымды, көп адамдардын анализ кылып карап көрсөңөр, ошол сыноо келгенге чейинки абалын карап, сыноо келгенден кийин караңыздар. Сыноо келгенге чейин көбүнчө жанагындай чектен чыгып баштаган болот. Демек Аллах Таала ошону жакшы көрүп атат. Бирок көпчүлүгү ошолордун Аллах Таала сыноо бергенден кийин дагы Аллах Таалага кайтпайт да. Дагы деле өзүнө таянып, же бирөөлөргө таянып, мен чыгып кетем, мындай кылам деп ушинтип жүрө берет. Аллах Таалага кайтып, Аллах Таалага жалбарып, күнөөлөрдөн тооба кылып, истигфар кылып, чын жүрөктөн Аллахтын алдында мындай сынып ийилбейт да. Аллах Таала ошону каалайт. Аллах Таала элестетиң, сага сыноо берип аткан болсо, Аллах Таала сенин ошо Аллах Таалага ибадат кылып, жалбарып, тооба кылып кайтууңду жакшы көрөт экен. Аллах Таала менин ибадатымды жакшы көрөт экен. Ушунчалык махлукаттардын, ушу миллиарддаган адамдардын ичинен мага ырайым төгүп, мээрим төгүп, менин ошо Аллах Таалага дуа кылып, жалбарып, ибадат кылымды жакшы көрөт экен деп мусулман адам сүйүнүш керек да. Канчалаган адамдар бар, Аллах Таала таштап койгон да. Көңүл да бурбайт. Анын ибадаты Аллах Таалага жакпайт. Элестесиң? Аллах Таала Куранда ошо үчүн айткан. Мунафиктар жөнүндө айтат. Аллах Таала мунафиктар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен согушка чыкпай койгон мунафиктар жөнүндө айтат. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُم. Эгерде алар чындап эле сен менен чыгууну каалаганда дейт, анда даярдыгын көрмөк дейт алар. Даярдыгын көрмөк. Бирок эмне? Аллах Таала алардын чыгуусуну жактырган жок дейт. Аларды эмне? Катырып койду. Мындай айтканда, чыга албай турган кылып койду дейт. Чыга албай калышты. Не себептен? Алардын ибадаты Аллах Таалага жакпайт. Сага Аллах Таала ушундай мүмкүнчүлүк берип атат, ибадат кылууга, чыгууга. Демек Аллах Таала сенин ибадатыңды жактырып атат ошончо адамдар. Ошон үчүн не? Адам баласына түйшүк келген болсо, Аллах Тааланы эстеген болсоң, Аллах Таалага тооба кылган болсоң, Аллах Таалага кайткан болсоң, жалбарган болсоң, сүйүнүш керек да. Тескеринче кээ бир адамдар ойлойт, Аллах Таала эч кандай сыноо бербеген болсо, байып атат, жыргап атат, жашап атат, ал не ошо байлыгы менен, мансабы менен, же бир иши жүрүшүп атканы менен Аллах Таала мени жакшы көргөн үчүн ушинтип атат. Мага бар жоом жакшы кетип атат деп ойлойт да. Андай эмес. Кара, эгерде арам иш менен кетип аткан болсоң,
жаман жолдорду кылып аткан болсоң, күнөө иштерди кылып аткан болсоң, ошого карабастан бар жоң жакшы кетип аткан болсо, бул эмне? Аллах Таала сага жакшылык каалап атат. Аллах Таала эмне? Сени кыяматта жазалагысы келип атат. Истидраж кылып атат. Жүрө берсин, кичиде жүрө берсин, чогула берсин күнөөсү. Азабы каттуураак болсун дегендей. Түшүндүңбү? Туура, бир адам таква болгон болсо, ибадатта болгон болсо, күнөөдөн колуна келишинче сак болуп, адал жол менен иштеп аткан болсо, иштери жүрүшкөн болсо, альхамдулилlah, Аллах Таала берекесин берип атат. Аллах Таала жакшылыгын каалап атат. Бирок күнөөнүн үстүндө жүрөт, эч кенебейт, намазын окубайт, ибадатын кылбайт, бирок жыргап эле жүргөн болсо, бул Аллах Таалага жакшы көргөн үчүн эмес, Аллах Таалага истидраж кылып атат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз адам баласы, мисалы үчүн, Аллахтын жакшылыгына, жамандыгыны ырыскысы менен гана ченебеш керек да. Көп адамдар ушундай. Бир күн жакшы ырыскы таап калса, Аллах Таала мен бир жакшы иш кылдым окшойт, бамдатты окудум эле дейт да, ошон үчүн жакшы болду дейт. Же мунаны кылдым эле, ушундай бир эмес келсе эле өзү мен жакшы болгон үчүн келди дейт. Мындай жөндө да бөлүм келет. Аллах Таала берген ырыскысына, бир жакшылыгыны мен ушуга татыктуу болдум, ошон үчүн берди деп ойлойт да. Андай эмес, бул пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айткандай, эгерде бул дүйнө Аллах Таала үчүн дейт, бул чымындын канатыга да татыбайт дейт. Эгерде ошого татыганда кафырларга бир тамчы суу бермек эмес дейт. Кафырлар үчүн. Аллахтын алдында бул дүйнөнүн эч кандай кадыры баркы жок. Ошон үчүн урматтуу бирдиктер, сыноо келе турган болсо, кырсык келсе, адам баласы чөгүп кетпеш керек, не Аллахка кайтыш керек. Ошол моментти пайдаланыш керек. Аллах Таала тооба кылып, кайтып, жалбарып, ибадат кылып. Ошондо сүйүнүш керек. Аллах Таала менин ибадатымды жакшы көрүп атыптыр депчи. Жанагы аятта дагы өтө ойлоно турган маселелер бар да. Мунафыктардын Аллах Таала ибадатыны жакшы көрбөдү. Аларды эмне? Катырып койду. Мындайча айтканда, ибадатка чыгууга ийгилик бербей койду. Кимге Аллах Таала ийгилик бербей жатса, адам баласы ойлонуш керек. Мисалы үчүн кээде даратың дагы бар, даратың бар, мечит жакын, азан айтылып атат, азан айтып атат. Дароо туруп барып чыгып окуп келсең болот. Бирок жөн эле эч бир себеп жок эле отуруп чыкпай каласың да. Ошондо эмне? Ойлонуш керек да. Аллах Таалага менин ибадатым жакпай, эмне себептен мага тауфик берген жок, ийгилик берген жок ушу мечитке барып намаз окуп келгенге. Кээде мисалы үчүн эртемен ойгондуң бамдатка, фажырга. Кайдыгер болуп, аз турам деп жатып кайра уктап калышың мүмкүн. Не Аллах Таалага ибадатым жакпай жата, ошо мунафыктардын абалына түшүп калдым деген адам баласы коркуш керек. Ошондой абалга түшүп калууданчы. Бүт себептери бар, бирок ибадат кыла албайсың. Бүт мүмкүнчүлүгүң бар, бирок кыла албайсың. Не Аллах ийгилик бербей жатат. Ошо Аллахтын ийгилигине аракетте болуш керек. Ал эмне? Аллах Таала аяттын башында айткандай, "Валау арадул хуружа ла'адду лаху адда". Эгерде алар чыгууну кааласа, ошого даярданмак деп. Демек, мусулман адам ибадатка ар дайым өзү чын жүрөктөн аракетте, даярдыкта болсо, ошону менен кошо Аллахтын ийгилиги болот. Кайдыгерде болуп, даярдыгы жок болсо, анан жүрө берет, алек болуп жүрө берет, саатты карап, намаз болуп калыптыр, өтүп кетиптир. Кой үйдө эле окуй калайын десең, ийгилик жок андачы. Жок, бүгүн намазың канчада болот? Намаз 5:30 фажыр окулат. Мен 5-те турсам жетишем. Ошого аракетиңди кылсаң, Аллах Таала сөзсүз түрдө ийгилик берет. Бирок эмне? 5:30 намаз окулса, 6:20 күн чыкса, 6-да турсам 7:02 экенмин деп турсаң, анда ошого жараша болосуң. Чын ошого жараша, ийгилигиң ошого жараша болот. Демек, кандайдыр бир ибадатта болбойлу, өзүбүз себепкер болобуз. Чын жүрөктөн аракетте болсо эле Аллах Таала ийгилик берет. Жүрүктүбү? Мунафыктар андай болгон жок, алардын аракети жок болду. Чын жүрөктөн аракети жок болсо, ошон үчүн Аллах Таала аларды ийгилик берген жок, тавфик берген жок. Ошо хадистин уланса башка хадис айтат. Вакал наби саллаллаху алейхи пайгамбар саллаллаху алейхи айтты. Инна айзамал жазаи ма айзамул бала ва инна Аллах таала иза хабба кауман ибталахум фаман радия фалаху рида ва ман сахита фалаху сахат. Хасанаху Тирмизи. Чынында дейт, сыйлык дейт, сыноого жараша болот дейт. Канчалык оор сыноо келген болсо, ошончолук анын соогу көп болот. Ошон үчүн пайгамбарлар эң соогу көп, аларга эң оор сыноолор келген. Дават жолунда, ибадат жолунда канчалык сыноолор келген. Андан кийин айтты, эгерде Аллах Таала бир коомду жакшы көргөн болсо, аларга сыноо берет дейт сөз.
Kimdeki maga razı bolsa, Allah'tan olsun razı bolsa, aga Allah'tan razılık. Kimdeki maga narazı bolup, narazılık bildirgen bolsa, Allah Taala'dan aga narazılık deyot. Бұл hadisті алымдар дайыф деген, бирок башка hadis келет. Майсидин кубаттаган ушул эле маанide сахih hadistер келет. Демек, сыноо келген болсо, бул Аллах Тааланын пендени жакшы көргөндүгүнөн. Жана башында айткандай эле, пенденин ошо Аллахка кайтуусуну жакшы көрүп атат. Аллах Таалага жалбарып, сага элестетиң, ушул нерсени элестетсең канчалаган түрткү болот да ошо сабыр кылууга. Башыңа кыйынчылык келди. Кыйынчылык учурда сен Аллах Таалага чын жүрөктөн жалбарып, ыхластуу дуа кылып жалбарып атканыңды Аллах Таала жакшы көрөт. Сени мына адам баласы өзүн элестете турган болсо, бул дүйнөнүн бул жерди биринчи асмандын жанында кичинекей шакекти деңизге таштагандай, ушунчалык кичинекей болуп калат биринчи асмандын жанында. Экинчи асмандын жанында биринчи асман ошондой, жети асман ошентип кетет. Эми ошол кичинекей шакектин ичиндеги адам канчалык көзгө көрүнбөгөндөй чаңдай кичинекей да. Ошондой болуусуңа карабай, андаган миллиарддаган адам бар. Ошонун ичинен Аллах Таала сенин ибадатыңды жактырып атат. Аллах Таалага жалбарууңду, кайтууңду, тооба кылууңду жактырып атат. Демек, бул нерсеге сүйүнүш керек. Бул нерселердин баардыгы бизге ошо Аллахка кайтууга, сыноолорго сабыр кылууга жардам бере турган нерселерден. Аллах Таала баарыбызды ушул кыйынчылык учурларда ар кандай балелерге сабыр кылуучулардан кылган болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.